Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Сокольникиде жашоочулар балдар аянтчаларында мас абалындагы мигранттардын үстүнөн арызданышкан. Мамлекеттик дума мигранттар үчүн орус тилинен сынак тапшыруу мөөнөтүн чектөөнү каалайт. Мыйзам долбоорунун тексти жакында мамлекеттик думанын кароосуна сунушталат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер. Сокольникиде жергиликтүү тургундар убактылуу жайгашуу үчүн жатаканага массалык түрдө жайгаштырылган мигранттардын үстүнөн арызданышты деп билдирет Абайла Москва телеграм каналы. Басылма чет элдиктер коомдук тартипти бузуп жатканын белгилейт. Үйүбүздүн алдындагы балдар аянтчасына жана жанындагы паркка чагымчылдык кылган, ызы чуу салган, спирт ичимдиктерин ичкен, таштанды таштап сөгүнүп түкүрүнгөн эркектердин топтору тынымсыз чогулуп турушат, деп айтылат телеканал жергиликтүү тургундардан. Жатаканага жайгаштырылган эмгек мигранттарынын саны бир нече жүзгө жетет, деп мойнуна алат Абайла Москва. Буга чейин Москва жана бүткүл Рус патриархы Кирилл мигранттардын орус коомуна аралашууга умтулбаганы өзгөчө кооптондуруучу жагдай экенин билдирген. Анын айтымында Россияда жабык этникалык коомдор түзүлүп, алардын өкүлдөрү өлкөнүн түпкү калкына кастык мамиледе. Мамлекеттик дума мигранттар үчүн орус тилинен сынак тапшыруу мөөнөтүн чектөөнү каалайт. Орусияда мигранттардын балдары үчүн орус тил сынагынан өтүү аракетинин саны 2 жыл менен чектелиши мүмкүн. Тиешелүү мыйзам долбоорун мамлекеттик думанын эмгек социалдык саясат жана ардагерлер иштери боюнча комитетинин башчысы Ярослав Нилов иштеп чыкты. Орус тилин билүүсүн текшерүү аракеттеринин саны 2 жыл катары менен чектөө сунушталууда. Андан кийин чет элдик жаран башталгыч жалпы негизги жалпы жана орто жалпы билим берүүнүн билим берүү программаларын акысыз негизде өздөштүрүү укугунан ажырайт, деп айтылат документке түшүндүрмө катын фрагментин келтирет ТАСС. Мыйзам долбоорунун тексти жакында мамлекеттик думанын кароосуна сунушталат. Белгилей кетчү нерсе мындай тестирлөө чет өлкөлүк жарандар үчүн акысыз, башкача айтканда бюджеттик каражаттардын эсебинен, демек салык төлөөчүлөрдүн эсебинен жүргүзүлөт, деп белгиледи парламентарий. 7 апрелде Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин Красноярск крайы боюнча башкы башкармалыгы милиция кызматкерлери тарабынан чет элдиктерди эмгек ишмердүүлүгүнө мыйзамсыз тартуу фактысы боюнча 21 материал чогултулганын билдирди. Ишканалардын биринде Өзбекстандын 15 жараны иштегени аныкталган. Алар миграциялык каттоо процессин толук бүтүрүшкөн эмес. Медициналык кароодон, орус тилинен сынактан өтпөй патент алышкан эмес. Иш берүүчүгө карата 15 административдик протоколдор түзүлдү. Россия Федерациясынын административдик укук бузуулар жөнүндө кодексинин 18-15 чет элдик жаранды Россия Федерациясына эмгек ишмердүүлүгүнө мыйзамсыз тартуу боюнча материалдар сотко өткөрүлүп берилди. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Всем привет, друзья! С вами я, Алсу Рустамова. Я впервые в жизни устраиваю розыгрыш. Я очень надеюсь на то, что вы меня поддержите. Так, значит, расскажу. Количество билетов я поставила 300 штук и 116 выигрышных призов. Это означает, что каждый третий человек выигрывает приз. Главный приз это iPhone 15 и 5 штук планшет-ноутбук, 5 штук AirPods и наушники и, естественно, 100 тысяч рублей на 100 человек, друзья. Вам нужно обязательно подписаться на мой инстаграм, потому что итоги проведем у меня в инстаграме в прямом эфире. И обязательно для подробной информации, для того, чтобы приобретать билеты, звони по номеру, указанный на экране. Всем удачи желаю, люблю.